комиссиянын мүчөлөрү кайрадан карайбыз. Сиздер могу 50 орунду которуп, аралыкты сактап, санитайзерлерди коюп, маскаларды өзүңүз тагына жакшы масканы такпайсыз. Мурдуңуз жабылсын. Жалал Абад шаардык мэриясы тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү менен шаар аймагындагы адам көп барчу тамактануучу жайлар, кафе, ресторандарды текшерүүгө алды. Анда дерлик бардыгында эле зарыл болгон чаралар көрүлбөй, орундуктар 50дөн ашык болуп чыкты. Эч кайсы жумушчуңуздун колунда перчатка же маска, санитардык норма сакталган эмес. Тем более сиз үлгү болушуңуз керек эле, өзүңүздө дагы жок. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз сиздерге штраф салабыз. Анан ишмердүүлүктү токтотосуз, жабасыз. Анан эгерде жок, макул эмес болсоңуз биз принудительно жапканга анан 280 000 штраф салганыбыз бар. 50 орун деген чек тойлорго тиешеси жок. Тагыраагы той марекелерди өткөрүүгө таптакыр эле тыюу салынган. Ага карабай чакан тойлор өтүп жатканы соц тармактарга жарыяланууда. Мындай учурда той өткөргөн жайга чара көрүлөт. Тойго 10 адам болсо да мүмкүн эмес. Той өткөргөнгө болбойт негизи. Бул республиканский штаттын чечими. Мен өзүм придумать этип келген жокмун. Анан бул жерде орундуктардын баардыгы алыныш керек. Сизде азыр эми бош турабы, адам отурабы биз билбейбиз. Адам келип отуруп алса, сиз тур дей албайсыз да. Ошол себептен алып, жыйнап алып чыгып, например, заведениянын ичине 49 орун кылып коебуз. Сизге эч ким эч нерсе дебейт. Той өткөрбөңүз только. Тамактануучу жайлардын айрымдары 1,5 метр аралыкта сактаңыз деген жазууну илип койгону менен орундуктарын тыгыз кылып тизип койгон. Алар буга чейин 50 орундуктан ашпасын деген талап болбогонун жүйө келтиришүүдө. Эми келишти. Буга чейин мындай эскертип болгон эмес. Биринчи жолу келип эскертип жабып. Эми биринчи марта. Текшерүүгө алынган 7 кафе, ресторандын ичинен 6 зарыл болгон талаптарды сактабаганы аныкталды. Алардын ар бирине 1,5 миң сомдон 7 миң сомго чейин айып салынып, ишмердүүлүгүнө убактылуу чектөө коюлду. Эми алар кемчиликтерин жойгондон кийин гана ишин уланталат. Эгер өз билемдик менен комиссиянын корутундусу жок ишин кайра жандантса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кылмыштын жана жооптардын бирдиктүү эсине түшүргүзүп, анда иш козголот алар. Ал мекемелерге 229-берене боюнча санитардык абалдарды сактоо, ошол учурда билип туруп оорду жайылтууга барса, анда жооптардын статьясына туура келет. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын аймагында коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандардын жалпы саны 161. Аларга шаардык мэрия тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү менен рейд өткөрүүнү улантмакчы. Нормаларга жооп бербей турган болсо, кафелерди жаап атабыз. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.